Ички темир жолдор Кыргызстанда кандай өнүгүп жатат? Азыр ушул тууралуу кыскача айтып беребиз. А сиз болсо каналга катталып, лайк жүрөкчөнү басып койгонду унутпаңыз. Кыргызстандын темир жолдору өлкөнүн түндүгүндө да, түштүгүндө да географиялык жайгашуусуна байланыштуу өзүнчө өнүгүүдө. Бирок жакынкы келечекте кыргызстандыктар түндүктөн түштүккө жана кайра поезд менен бара алышат. Бир аз тарыхка кайрылсак, алгачкы кыргыз поезди мындан 110 жыл мурун каттай баштаган. 1915-жылы Кара Суудан тартып Жалал-Абад станциясына чейин эң алгачкы темир жолу курулуп пайдаланууга берилген. Ал эми 1924-жылы Казакстандын Улуу-Ата станциясынан Кыргызстандын Пишпек шаарындагы станцияга чейин темир жол салынып, ага миңдеген тургундар катышкан. Кыргызстандын борборуна эң биринчи поезд ошол жылдын 8 августунда келет. Кыргыз эли чоң салтанат менен ошол поездди тосуп алышкан. Ал кезде Кара Кыргыз автономиялуу областынын өкмөтү жаңыдан түзүлүп жаткан болчу. Ошол күндөн тартып Кант балыкчы, Фрунзе балыкчы, Кант токмок темир жолдорунун курулуш иштери колго алынып, курула баштаган. Ал жылдары поезд жүк ташуучу негизги каражат катары колдонулуп, азык-түлүк, тамак-аш, кийим-кече, тактай, көмүр, айыл чарба продукцияларын өндүрүшкө керектүү жабдууларды жана жүргүнчүлөрдү ташыган. СССР малында Фрунзеден Жалал-Абадка жүргүнчү жана жүк ташуучу поезддер Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан аркылуу каттап турган. Бүгүндө Кыргызстанда темир жолунун узундугу 425 чакырымды түзүп, коңшулаш Казакстан, Өзбекстандын темир жол магистралдарына барып кошулат. Кара Балтадан Бишкекке, ал эми Борбордон Балыкчыга чейин жүргүнчүлөрдү ташуучу поезд каттайт. Азыркы учурда өлкөдө транспорт тармагын өнүктүрүү жаатындагы башкы милдеттердин бири болуп өлкөнүн түштүгүн жана түндүгүн темир жол байланышы аркылуу бириктирүү, ошондой эле Кыргызстанды Борбордук Азиядагы транзиттик ролун жогорулатуу үчүн 2022 жылдан баштап Балыкчы-Кочкор-Каракече темир жолу курулуп башталган. Жаңы темир жолдун узундугу 64 чакырым. Келечекте Балыкчы-Кочкор-Каракече темир жол каттамы Макмал станциясына чейин узартылат. Ал жерде эл аралык Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолдун линиясына кошулуп, андан нары Жалал-Абад, Кара Суу, Ош станцияларына алып барат. Ой-пикирлер болсо жазып комментарий калтырыңыздар.